Көчмөндөр оюнунун негизги максаты бул улуттук спорт оюндарын популярдаштыруу жана бул жаатта эң бир ийгиликтүү болгон мисал албетте америкалык родео. Биз америкалык родеонун очогу болгон Техаска келдик. I learned how to ride a horse before I could walk. I rodeo professionally, so yeah. I'm gonna stick to doing it for the rest of my life until I can't do it anymore. I just started doing it. I mean, I'm the luckiest person in the world. My kid's not doing rodeo. Draft horses, so it's a whole different atmosphere from going from a big, draft horse. Some say I'm crazy, right out of my mind. 'Cause rank bulls with slinging horns is how I spend my time. Биз Техастын Лубок шаарына келдик. Бул жакта бүгүн родео болот, ABC родео. Бир топ түрлөрү боюнча булар оюн көрсөтүшөт. Өзүңөр көргөндөй эле азыр кеч кирип атат. Бардыгы оюнун баары кечинде башталат. Бул жакта немелер, анча-мынча родеого байланышкан сувенирлер сатылышат. Ичинде мындан да көбүрөөк элдер тизилип турат кире беришке. Биз көп тизилбейбиз, анткени биз неме? Красава. Pull my hat down a little, move up on my road, nod my head, let's go and get cowboy to the core. I've had my share of bad wrecks. Миңдейби? 1900, 500. Ковбой дегенде эле эң биринчи мынтип ойго келген нерсе бул албетте ковбойлордун баш кийими. Өзүңөр көргөндөй алардын баасы $1000, мына мисалы булар $54 экен. Ковбойдун баш ковбойлордун баш кийими негизинен эки нерседен жасалат. Булар же жүндөн, абдан жакшы мынтип катууланткан жүндөн болсо, же болбосо бир мындай саманга окшогон нерседен жасалат. Албетте бизде көлдө деле ушуга окшогон ковбойлордун баш кийимин сатат, бирок көлдө ал албетте $90 турбайт. Ковбойдун баш кийимин сатып алгандан кийин аны жөн эле илигичке илип койсоңуздар болот, же болбосо мына ушундай атайын кутуча сатып алып, эми албетте эгер $1000 баш кийимди алсаңыздар, аны албетте мындай атайын немеге салып алып сакташ керек. Элестете бергиле, $1000 сатып алып, андан кийин тез эле бузулуп калса. Эгер менин баш кийимим $1000 болсочу, мен аны кийбей эле немеге салып коймокмун. Баягы залдагы серванткачы, стенкага. Had my share of bad wrecks. Had more breaks than I've got bones. But there ain't no better high than to hear that whistle before I feel the flow. Ковбойлордун бут кийими бул алардын баш кийиминдей эле абдан таанымал нерсе. Өзүңөр көргөндөй эле бут кийимдин дагы түрлөрү көп экен. Эми бизди кызыктырган нерсе албетте баасы. Мисалы мына 179дан 180ден берет экен, өздүк баасы $200 экен. Мына мисалы 750 дейт. 749, 750 анткени крокодилдин терисинен жасалган бут кийим. Менин оюмча асты жактагылар кичине арзаныраак. Жок, бирок бул деле 200. Мына 85. Оң болсо сол. 700ден 85ден. Түрү немеси айырмасы азыр кийип көрөлүк. Немеси кандай экен деп бисмилlah деп туруп.
Мен баасын билгендиктенби, эмнегедир мындай 700-дүгү жеңилирээк, оңоюраак, жакшыраак сезилип атат. Ал эми 80-дики мындай олдоксон өтө деле жакшы эмес. Мен билбейм, мүмкүн мен бааны көргөндөн кийинки реакциям ушундай болот да, бирок мисалы азыр мен мынтип кийгенде чын эле мына ул 700-дүгү чын эле $750 чын эле абдан жакшы бут кийим деген ойдо болуп атам да. Чыныбы, чын эмеспи билбейм. Бирок албетте бизге 700-дүк бут кийим азырынча кичине кымбатыраак. Ал эми 700-дүктү кийгенден кийин 80-дикти көп кийгим келбей калат экен. Ошондон албайм, тигинсин эле, бунусун эле. Бунусуна акчам жетпейт, бунусуна көңүлүм жок. Америкалыктардын ат оюндары жалпысынан родео деп аталат. А дегенде бул малчылардын мелдеши катары түштүк тараптан, Мексика жактарынан келген дейт. Андыктан Америкадагы родеонун түп бөлүшү британ тектүү эмес, испан тектүү америкалыктарга таандык десек болот. Түштүк Америкадагы малчылар, гаучолор, кийинчерээк пайда болгон ковбойлордой эле өнөрлөрүн көргөзүшүп, кимиси малды тезирээк жана мыктыраак кармаганын, атты секирте ойнотуп мингенин сынашып, ошонун негизинде өзүнчө бир ат оюндары пайда болот. Албетте ат оюндары деш бул бир аз жетишсиз, анткени родеодо аттар катышпаган таймаштар дагы бар. Мисалы ошол эле бука оюндары. Биз бүгүн жүргөн ABC родеосу аймактык гана деңгээлдеги родео болуп эсептелет. Анткени менен бул родео Техас штатында өтүп жатат, ал эми бул жакта ар бир родео чоң иш-чара катары бааланат. Деги эле родеону жалпы баардык америкалыктарга таандык деп айтыш дагы туура эмес болуп калат. Тарыхын изилдеп келгенде, родео негизинен Midwest аймактарында кенен өөрчүгөн. Ковбойлор малды алыскы түштүк аймактардан АКШнын ортосунан кесип өткөн континенталдык темир жолго чейин айдап барчу. Анын натыйжасында мына ушул Техас сыяктуу штаттарда родео өзгөчө популярдуу болду. Бул жакта мындай оюндар америкалык кадимки фермерлер жана малчылардан баштап, шериф, саясатчы, окуучулар жана мугалимдерге чейин баарын чогултат. Америкалыктардын баары эле ковбойлор десек, же баары эле родеону жакшы көрөт десек дагы туура эмес, анткени менен бул Американын эң бир таанымал оюндарынын бири. Like everybody out here comes out from a different background, so like when you do go to different rodeos, not just here and everywhere else, you meet people with like different backgrounds. Like you meet somebody that's like going to school to be a lawyer or that is a lawyer, but they grew up country, so they never forget that country side of their lives. So How far do you travel for rodeo? Just to see. oh god, Farthest you've been? Dallas, yeah, Houston rodeos. Okay, I don't know what they're doing down there or what they put in that water, but Houston rodeos are fun as shit. Sorry I cussed on camera. Мына талаага тейлөөчү кызмат чыкты, анын арасында 2-3 атчан жана алаксытуучу клоундар бар. Атчан жигиттер да, клоундар да талаадагы спортсмендерге жардам беришет. Мунун баарын иш жүзүндө азыр өз көзүңүздөрүнөн көрөсүздөр. Биринчи мелдеш мөңкүгөн буканы мүнүү. Буканын белинде ыңгайсыз аркан басмайлы бар. Мына ошол одурайган аркан басмайлыдан арылыш үчүн бука копол секирип мөңкүйт. Үстүдөгү ковбой буга чыдап, букадан кулап түшпөй 8 секунд карманыш керек. Болгондо да бир колдоп гана карманат. Анын экинчи колу букага тийбеш керек. Андыктан ковбойлор бир колун калыстарга көрсөтө өйдө көтөрүп турушат. Буканы ого бетер жакшыраак мөңкүсүн деп теминип да туруу зарыл. Ошондо чабандес да букада жакшы упай алышат. Мөңкүгөн атты мүнүү да бука мүнүү сыяктуу эле болот. Ошол эле басмайыл, ошол эле бир кол эрежеси. Албетте спорттун бул түрү кадимки эле уюрду жетилген кунанды үйрөтүү сыяктуу көрүнөт.
Бул оюндун түпкү теги ошол жакта. Америкалыктар айтат экен, эч кимди мингизбеген айгыр болот. Ошондой эле эч бир кулабаган ковбой да болот деп. Мына ушул эки каршылыктын беттеши, таймашы бул родео. Баса мөңкүгөн атты минүүнүн эки түрү бар. Бири эр топулган ат менен, бири жайдак ат менен чапчаңдыкты көрсөтүү. Аттар алга. Аттарга түмөр tutабыз. Жандартабыз. Чын эле родеого катышкан аттар да букалар да ашынган спортчулар катары эсептелет. Кийинки оюндун түрү ноопазды жыгып түшүү. Анда ковбой атчан жетип барып, ноопазды мүйүзүнөн кармап жерге чабыш керек. Кайсы ковбой ноопаздын далысын канчалык тезирээк жерге тийгизсе, ошол жеңет. Оңой сезилгени менен кээде торпоктор деле жеңүүчү чыңкылап бул мелдешти. Торпоктор алды. Bulls are always going to win. You know, whether it's the bullfighting part of it, they got 4 legs. The guys standing out there got 2. They got 4-wheel drive. We got 2-wheel drive. The bucking bulls, I mean, they're weighing 1,800 pounds, and you're telling a 150-pound guy to hang on to him? I don't know. I mean, who's got the advantage? And us guys as bull owners, we like that advantage. And by the way, so whenever the rodeo is happening, like a lot of people actually cheering for cowboys, but then on the other hand, a lot of other people came to see somebody be hit by bulls, kind of, So it's kind of so. Can you tell about this new pro bull team? The people who actually cheer for bulls. Well, I think it's in the back of their mind. It's kind of like stock car racing or car racing. You go there, you don't want to see anybody get hurt, but you like seeing that wreck, and that's why bull riding and bullfighting and they may not. You always got to cheer for the guy getting on their back or standing in front of them, but deep down inside, you sit there and go, "Wow, I wouldn't mind seeing that wreck a little bit." And by the way, if anything like that happened, and if your bull actually hurts a cowboy, but that's kind of the thing that bull's supposed to do. I mean, it's kind of trained to do. Like what is like in your like do you feel kind of guilty or like uncomfortable with it, or it's like? I'll tell you what, the bulls. You know what? Rodeo's a dangerous game, and if it was easy, everybody would do it. It's not the bull's fault. The bull's doing what he's supposed to do, and you never want to see anybody get hurt. That's the worst part of this game. But that's why not everybody does this game. It's because of the danger. So no, you don't feel good about it, or the bull don't feel. It's kind of one of those things. I don't want to see anybody get hurt, but you want to see them come really close. I mean, that's the excitement of it. Ноопазга же торпокко сыйыртмак салуу. Бул мелдешке ковбойлор лассо менен катышат. Лассо бул тартканда кыса калган аркандын илмеги. Мындайча айтканда сыйыртмак. Мына ошол сыйыртмак салуу менен эки ковбой торпокту токтотуп кармаш керек. Бири мүйүзүнөн, бири арткы буттарынан, туяктарынан. Rodeo is pretty much just like any other sport. You get sponsors, you can go. For instance, the guys that are making the NFR every year, they have sponsors, so they're getting enough money that they can go and still profit, to whereas you got guys like us that we work for a living and then we go rodeo when we can. Originally, I played sports. I played baseball and football, and I never really rodeoed. I really didn't know about it that much, and so I didn't know about rodeo, and then now I wouldn't trade it for the world. That's all I do. So
торпоктун бутун буумай деген да бар. Атчан ковбой торпокко сыйыртмак салып токтотуп, анан аттан түшө калат да торпоктун бутун бууп, кайра атка минип калыш керек. Атайын жаш балдар үчүн кочкор минип жарышуу сыяктанган дагы бир оюн бар экен. Кичинекей балдар чоңураак койду же кочкорду минип чабышат. Эми албетте муну минип чабат деп айтууда так эмес. Минген боюнча жармашып, эптеп түшпөй жүрүш керек. Оюнду кызыктуу кылыш үчүн балдарды койдун же кочкордун капталына жармаштырып, же тетирисине мингизип коет. Кичинекей ковбойлор мына ушинтип өнөбөт окшойт. Кийин мына ушулар ат же бука менен оюн көрсөткөнү өсүп жетилет. This is Corona. She'll be 11 April 12th, and she was actually born on my birthday. I was 15 years old, and my mom was just like, "Hey, happy birthday! Your present's outside," and there she was. You know, we had her mama, and a good friend of ours had her daddy. So she's been absolutely a blessing. I absolutely love this little mare. I pretty much everybody, as far as my family, myself, my mom, my dad, my brother, all had a hand in training her. So this is my first horse that I actually trained myself. But this horse will pretty much do anything that you ask her to. She was 4 years old whenever I first ran her with flags, and her being 4, her being that young, you know, you don't usually see a young horse being able to do that kind of stuff. She likes my hat, obviously. But yeah, she's a good little old girl, not Chester. Аялдар үчүн ат жарышынын атайын түрү бар. Алар бочка тоскоолдуктарды айланып ат чабыш керек. Деги эле аялдар үчүн атайын өзүнчө толук кандуу родеолор дагы бар. Бирок алар эркектердикинен бөлөк өткөрүлөт жана бул тууралуу биз кийинки берүүдө айтып беребиз. Бүгүнкү акыркы мелде сиздер көрүп тургандай эле клоундардын катышуусунда жүрүүдө. Алар буканын жинне тийип, аябай кыжырлантып, бирок жер менен жексен кылып сүзүп салчуудай болуп келатканда чапчаңдык, ыкчамдык менен буйтап качып, ошол эле кезде алардан алыс кетпей, коркпостон жанында туруп, зарыл болгондо буканы керектүү тарапка буруп айдап туруш керек. Өзүңүздөр байкагандай, бул клоундар, маскарапоздор мөңкүгөн буканы минген ковбой кулаганда аны куткарып калуу үчүн чоң эмгек кылышат. Ошон үчүн дагы аябай керек. Андыктан алардын негизги жумушу жини келген, жаалданган буканын айланасында жадырап жайнап жүрүү. Албетте, өздөрү буканын мүйүзүнө илинип калбаса. Here's
and I'm just kind of like an island of safety out there, just hanging out, waiting for a wreck to happen. Then I grab my aluminum rodeo clown barrel and just pack it on in there and see if we can get it hit by a bull, so my friends don't get hit. A lot of people actually, when they talk about rodeos, they want to, either ride a bull or, be on the bull or on the horse. And you're the one who is like actually the entertaining part is kind of understandable, but like be the barrel, be like the target actually, like how did you end up going there? Like were you something that you're dreaming of, or was it just opportunities that you decided to use? Well, I went to a rodeo one time and I saw the rodeo clown, and this little short dumpy rodeo clown jumped the fence, ran into the crowd, sat on this beautiful woman's lap. Her husband started taking pictures, and I was like, I want to do that. I mean, the good thing about being a rodeo clown, I'm hired by the rodeo, so I have a guaranteed paycheck. I get paid to come here. These bull riders and stuff, they have to pay money to do that, and if they fall off, they don't make any money. All right, Mr. Sharkey, have some fun. Step up to the action. Prospect. Yeah, get up that hole. I like it from side to side, working right that shoulder. Nice thing. Once again. Мына бир сыйра үстүртөн караганда родео ушундай. Азыр бул албетте Америкадагы эң бир чоң бизнестердин бири. Өз убагында родео башка бир чоң бизнестен чыккан, бул айыл чарбасындагы эт бизнеси. Башкача айтканда, бул ковбойлордун көпчүлүгү баккан мал, бул этке кетчү мал. Андыктан бул чоң эт бизнеси болгон жана азыр деле Америкадагы эң бир чоң бизнестердин бири. Америкалык малчылар, ковбойлор өзүнүн малын ар жактардан мына ушундай борбор жактарга алып келчү. Анткени мындай шарчаларда эң негизги нерсе бар болчу. Бул деген темир жол. Мына ушундай темир жол азыр деле көрүп турасыңар. Азыр албетте бул жакта поездар жүрбөйт, бул тарыхый эле жер. Бирок мына ушундай темир жолдорго алып келип, бул жерден малдын баарын жүктөп, анан кийин элдер жырч-жырч жайгашкан чоң-чоң шаарларга алып кетчү. Анткени ал жакта этке талап абдан чоң болгон. Ковбой маданиятынын очогу болгон Техаска келип эт жебей койсо болбойт. Анткени ковбойлор караган малдын дээрлик баардыгы эле этке кеткен мал. Булар сүткө эмес, атайын этке деп чоңойтулган. Биз мына азыр малдын уйдун кабыргасы жана эми мындай негизинен куй. Азыр чекесинен бир осип көрөбүз. Жакшы. Бул деген мына ушул жергиликтүү узун мүйүз деген уйдун түрү экен. Сурасак. Эми чын айтсам мындай бир уйдун түрү башка уйдун түрүнөн эти кантип аймаланар мен билбейм. Бирок эми жалпысынан жакшы. Мындай кичине кызыл немелер бойдон сакталган да. Буну менен кошо ошол эле картошка, дагы бул эмне экенин билбейм. Тамагыңар таттуу болсун. Этти жакшы көргөн кыргызстандыктар. Pull my hat down low, move